Emne kılıp jatasыңар? Сіздер баяғы эле ишмеринен алектенип жатып турбайсыңар да. Азырбай кайда? Азыр эле иштерде болчу. Чоң атасы күтүп жаткан. Кыңылдап кыргыз музыкаларына ышкыбоз баланын убагы келсе, эл барктаган, калк кадырлаган инсан болоорун эч ким деле билбесе керек. Кезинде атасы кичинекей Азимбайдын талантын баалап, малыш аккордеонун сатып берип, кубанычын чексиз кылган эле. Клуб толой эл. Чоңала элинин сүймөнчүгү болгон обончу аткаруучу Азимбай Сайдахматов чыгармачылыгындагы 30 жылдыгын урматына элине чоң концерт берди. Колдоп коштоп келгендердин санарбын. Эми мен бул концертти мындан бир топ жыл мурда бергендем, экинчи концертим. Бирок жаратканга чексиз шүгүрлөр болсун. Концертимди мындай болот деп онча деле элестеткен эмес элем. Бирок жараткан Аллахым ушул менин 30 жылдык эмгегимди сыйлап, өзүмдү сыйлап, өтө жакшы концерт болду. Азимбай мырзанын жараткан ырлары бүгүнкү күндө эл арасына сиңип, ырдалып жүрөт. Айтылуу чоңала кемине дагы каармандын калемине таандык. Маданият кызматкеринен баштап бүгүнкү күндө ушул райондук маданият үйүнүн директору деген чоң кызматка чейин көтөрүлдү. Бул нерседе албетте Азимбай өзүнүн ошол тырышчаактыгы, өзүнүн ушундай бир өзгөчө таланты менен, анан өзүнүн коллективи менен ушундай бир ынтымакчылыкта камыр-жумур бир болуп иштей турган бир өзгөчө касиети менен мына ушундай даражага жетип отурат. Райондук маданият бөлүмүндө мындай саамалыкка кайдыгер карабай колдоо көрсөтүп келет. Бул жолу да концерттик кечесин жогорку деңгээлде өтүүсүнө өбөлгө түзүп, керектүү жардамдарын беришүүдө. Бул кишини мен окуучу мезгилинен жакшы билем. Мен 6-7 класстарда окуганда эле айтып атпаймынбы жана мектепте өткөн маданий иш-чараларда ушул кишинин кеп кеңешин алып, ушул кишинин колдоосу менен өткөрүп жүргөнбүз деп. Дал ошол мектепте окуп жүргөндө мен 6-7 класста окуп жүрүп, анан мен бүгүнкү күндө ушул кишинин жетекчиси болобум деп таптакыр ойлочу эмесмин. Бул да осо Алла тааланын буйругу экен, насип экен. 30 жылдык юбилейин куттуктап, алыс жакындан жора жолдоштору, жакын санаалаштары да келген. Алар мындай таланттуу инсан менен замандаш болгонуна сыймыктанышат. Бул Азимбайсыз биздин балдарыбыздан бир маарекелер өтпөйт эле да. Мектепте ушундай концерт болобу, тарбиялык сааттар болобу, өзүбүздөн мектептен сырткаркы оюн зоогубуз болсо, бүт баары ушул Азимбай менен өтөт эле. Жалпысынан алганда Азимбай мырзага таандык болгон 50дөн ашуун обондурлар бар. Басымдуу бөлүгү ата мекенге, ата энеге арналган. Аткарган иш-аракеттеринин акыбети кайтып, Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыктысы, алтын үн наамы. Рыспай Абдыкадыровдун 80 жылдыгындагы сынакта алтын медалдын ээси болууга жетишип, мамлекет тарабынан бир топ баалуу сыйлыктар менен катар ардак грамоталарды алган.